Биз азыр эл аралык маанидеги Сусамыр Талас Тарас жолунда турабыз. Бул жерде Талас шаарына караштуу Чыңгыз Айтматов көчөсүндө жайгашкан. Бул көчөдө жыл башынан баштап 3 автокырсыгы катталып, андан 2 адам бул өмүр менен кош айтышкан. Андан тышкары дагы 4 адам жабыр тарткан. Бүгүнкү күндө атайын түзүлгөн комиссия жол белгилери бүгүнкү күндө эл аралык маанидеги трассага жооп береби жана кырсыктар эмнеден улам катталып жатат. Бул боюнча аныктоолор жүргүзүлүүдө. Тарас Талас Сусамыр эл аралык трассасы Талас шаарын аралап өтөт. Дал ушул шаар ичиндеги аралыкта жол кырсыктары көп катталат. Жол 2019-жылы асфальтталгандан бери жол белгилери жаңыртылган эмес. Жөө адамдар өтүүчү чийимдер өчүп, жол чырактар толук иштебей калган. Уна каттамы өтө көп болгон бул трасса жол чарба департаментине карайт. Көйгөйдүн эң эле негизгилер мына артыбызда турган жол чырагын өзүңүздөр көрдүңүздөр, иштебейт. Анан могу жол белгилери, пешеходный полоса, жөө адам өтүүчү эмелер да жок да, ремонттолгон эмес, каралбайт. Адам өмүрүн алган кырсыктар болуп атат. Түнүндө жарышуулар болуп атат. Жана 12-1ден кийин чыгып алып, ушул көчөдө жарыш өткөрүшөт. Ошолорду токтотпосок, багы улам кырсык көбөйө берчүдөй болуп атат да. Талас облусунда жыл башынан бери 30 жол кырсыгы катталып, 6 адам көз жумган. Акыркы 3 жыл ичинде дал ушул Чыңгыз Айтматов көчөсүндө 7 адамдын өмүрү кыйылган. Айдоочулардын кайдыгерлиги, жогорку ылдамдыгы, жол эрежесинин сакталбагандыгы адам өмүрүнө себеп болууда. Бирден бир себептер айдоочуларга да кайрыла кетет элек да. Айдоочулар бул жол тегиз болгондон кийин эч нерсени карабай эле катуу ылдамдыкта айдап кетишип атат да. Ошонун кесепетинен болуп калып атат. Элдер сунуштама кылып атат, бул жерге искусственный неровность жасалма дөңчө деп коет, ошондой коюп бергиле деп атат да. Азыркы убакта обследование жүрүп атат жолдорду. Ошо боюнча карап, бул жерди ошо кооптуу участок деп коюп турган, ошо негизинде сунуштама облгай аркылуу сунуштама беребиз го. Талас шаардык прокуратурасынын демилгеси менен атайын түзүлгөн комиссия жол кырсыктарынын себептерин аныктоо, абалды жөнгө салуу чараларын жүргүздү. Рейд учурунда Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгү жол белгилерин жаңыртуу, жол чырактарын оңдоп түзүүдөн өткөрүү жана кооптуу делген аймакка жасалма дөңчө коюу керектиги белгиленди. Бул иштердин өз убагында аткарылышы көзөмөлгө алынарын билдиришет. Талас шаарындагы Чыңгыз Айтматов көчөсүндө жумушчу топ менен бир топ иш алып бардык. Ушул жолдогу бая кемчиликтерди, жолго кайсыл инфраструктуралар жетишсиз болуп атат, бир топ кемчиликтер аныкталды. Талас шаардык прокуратурасы тарабынан сөзсүз түрдө аталган кемчиликтерде прокурорлук чаралар көрүлөт. Талап боюнча жол белгилери, жол чырактар жыл сайын оңдоп түзүүдөн өткөрүлүп туруусу керек. Бирок акча каражатынын тартыштыгынан улам бул иштер аткарылбай келген. Быйыл тиешелүү чаралар колго алынып, мамлекеттик бюджеттен каражат каралган. Жакын арада бул кемчиликтер чечилерин номер 19 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси билдирет. Жол чийимдеринин өчүп кеткендиги боюнча быйыл бизге планга киргизилген. Могу жаз анан жай айларында күн ысыганда бул термопласт 180 градуста ысып туруп, анан асфальтка кирип кетиш керек. Ошо жай айларында Кудай буйрса быйыл аткарылат, кылабыз. Бул кемчиликтерди жоёбуз. Ал эми жол чырактары боюнча акча каражаты бүгүнкү күндө бөлүнө элек. Ал маселе боюнча биз бир тиешелүү жактарга кат менен кайрылганбыз. Акча каражаты бөлүнсө, ал жол чырактарда калыбына келтирилет. Статистика боюнча адам өмүрүн алган жол кырсыктарынын көпчүлүгү айдоочунун жогорку ылдамдыкта жана мас абалда унаа башкаруусунан улам келип чыгууда. Буга байланыштуу айдоочуларга карата жоопкерчилик күчөтүлгөн. Чолпон Сабитова, Калмурат Миманбеков, Зина Акматова, Талас шаары.